Биздин окутуубуз мына бул жерде азыр записти бастым мен, баардыгы тең жаздырылат, видеого, аудиого өзүнчө. Себеп дегенде биздин донорлор бар, бул нерсени колдогон атайын Сорос фондусу Кыргызстандагы, андан сырткары дагы башка дагы окутуулар болот. Ал жерде эл аралык IFEX деген уюм бар. Сөз эркиндиги боюнча бүткүл дүйнө жүзү боюнча иш алып барып келатат. Алардын дагы өздөрүнүн колдоосу бар, андыктан алардын талаптары бар, ошол окутууларды жаздырыш керек. Ал биринчиси. Экинчиси, эмне үчүн жаздырабыз? Себеп дегенде бул жактагы катышуучулар айрымдары кандайдыр бир нерсеге алаксып калып маалыматты албай калган болсо, ошол жаздырууну биз бул жерге катышкан мына азыр 25 киши катышуучу деп турат, ошолордун өздөрүнө биз шилтемесин жөнөтмөкчүбүз. Андан кийин, убакыт өткөндөн кийин биз аны дагы башка соц сеттерге, коомдук тармактарга бөлүшмөкчүбүз. Менин сөзүм бүттү. Асель, анда сөз силерде. Рахмат Өзбекке. Негизи фактчек деген учурда аябай жакшы өнүгүп келаткан мезгил. Фактчек баарыңыздар деп билсеңиздер керек, англис тилинен тургондо фактыларды текшерүү деп атап жүрөбүз. Анан биздин ресурстун бир өзүнүн жакшы жагы, ар бир маалыматка биз сөзсүз түрдө шилтеме беребиз да. Ошол маалыматты кайсыл жерден алдык, расмий булактар же болбосо маалыматтын алгачкы булагы, ошол нерсени табышыбыз керек да, негизги тапшырмачы. Анан буга чейин ошо журналистика мнений деп айтылып келген да, мисалы комментарий берди, бул мындай комментарий берди деп, ал журналистика мнений деп коет эмес. Анан журналистика фактов деген ошо фактылардын журналистикасы деп жанр катары кетип атат да азыр учурдачы. Ошол журналисттер бирөөнүн сөзүн бул айтты, тигил айтты деп бирөөнүн сөзүнө шилтеме бергенден тажаган журналисттер ошо журналистика фактов деп ойлоп табышкан да, фактылардын журналистикасынчы. Политфакт, Фактчек.орг деген ошол ресурстар иштеп баштаган. Негизи дүйнө жүзүндө көптөгөн мамлекеттерде ошондой фактчек ресурстары учурда иштеп аткан мезгилде алар өз алдынча ошол фактыларды текшерип, саясатчылардын билдирүүлөрү болобу же болбосо башка маалымат болобу, социалдык тармакта, мессенджерлерде маалымат болобу, ошолорду өз алдынча текшерүү менен ушул жанрды өнүктүрүп башташканда 2000-жылдын башында. Дээрлик 20 жылдын ичинде учурда көптөгөн инструменттер пайда боло баштаган. Bellingcat деген журналисттик иликтөөлөрдү жасап жүргөн өтө чоң күчтүү басылма бар. Ошол басылманын 300дөн ашуун онлайн куралдары бар экен, ошолор колдонушат. Алар менен биз менен да бөлүшкөн болчу, ар кандай куралдар, эгер кааласаңдар анын да шилтемесин тең тыккөндөн кийин жөнөтүп коем. Биз дагы фактчек кейжи дагы саясатчылардын билдирүүлөрүн шайлоо алдында аябай текшердик. Дебат учурунда билсеңиздер керек, онлайн чыгып аттык. Ошол ар бир кандидат эме деп айтты, ошол нерсесин текшерип, анан социалдык тармактарга чыгарып аттык да. Биринчи эле ошол фото фейкти салдык. Негизи эле ошо болот менен тренинг өтүп аткан учурда фото фейктер аябай көп болгондуктан жана аны текшерүү аябай оңой болгондуктан бул инструментти салдык. Бул Google картинки же болбосо Яндекс картинки деген эки сервис. Фотоаппараттын баскычы турган фотоаппараттын иконкасын басабыз дагы. Сиз алдын ала ошо кайсы сүрөттү текшерем десеңиз, ошол сүрөттү рабочий столго жүктөп алып туруп, анан кийин сактап коюп туруп, анан фотоаппараттын баскычын басып туруп, анан бул жака алып чыгып текшерсеңиздер болот да. Мисалы үчүн Google картинки деп туруп эле. Картинки деп басабыз. Картинки Google деп чыгат. Анан мынакей фотоаппарат баскычын басып туруп эле бул жакта шилтеме аркылуу жөнөтсөк болот. Же болбосо загрузить файл деп. Мисалы, каалаган эле сүрөттү фактчек деп коет, каалаган эле сүрөттү мына сүрөттөр деп туруп URL адресин билип алабыз да. Копировать URL картинки деп туруп, анан бул жака ссылкасын коебуз, анан поиск по картинке деп дагы тескери поиск кылып, ушул сүрөт кайсыл жерлерде, кайсы ресурстарда колдонулган, ошол боюнча маалымат текшерсек болот. Эмне үчүн фото фейк? Анткени көптөгөн интернетте көптөгөн булактар ошо эски эле сүрөт менен жаңы мүнөздөмө, жаңы окуяларга байланыштырып туруп, анан ошол сүрөттү колдонушу мүмкүн да. Мисалы үчүн жанагы октябрь окуяларынан кийин
Темир Сариевдин үйүндө алтын табылды деген ушундай маалымат чыккан болчу да. Ошондо биз ушул сервистин жардамы менен мешки золотом у дома Темира Сариева, дома у Темира Сариева деп ушинтип Google аркылуу издегенде бул алтын чындыгында Өзбекстандан жараны Twitter колдонуучусу буга чейин эле май айында жүктөп койгону белгилүү болгон болчу да. Андыктан сиздер дагы ошол Google же болбосо Яндекс картинки аркылуу текшерип алсаңыздар болот. Сүрөттөр буга чейин кайсыл ресурстардан чыгып келген. Googleга караганда Яндексте сүрөттөр көбүрөөк болот да. Мындан тышкары каалаган эле сүрөттү сиз бул баскычты басып туруп, мышканын оң баскычын басып туруп, найти картинку в Google деп издесеңиздер, ошондо буга чейинки кайсы ресурстар колдонгону чыгып калат да. Говори деген фактчек биздики чыкты. Ушундай ыкма менен биз каалаган сүрөттүн тарыхын, таржымалын, алгачкы кайсы ресурстарда чыккан, ошол боюнча маалыматты биле алабыз. Эң эле мындай оңой, ыкчам, бат, жөнөкөй мисал да. Анан сиздерге дагы ошол маалыматты бекемдеш үчүн менин мындай тапшырмам бар эле. Эгер убактыбыз бар болсо, Марсук эке, текшерип көрөлү. Убактыбыз жок болсо, анда кийинки темага эле өтө берелик. Барбы убактыбыз? Жок, убакыт бар. Биздин убакыт азыр 6:30 чейин, дагы 1 саат убакыт. Анда ошо 5 мүнөттүн ичинде мен болот, мен чатка жөнөтөйүн ошол неменен сүрөттүн URL дарегин. Анан сиздер ошол ссылка аркылуу өтүп, ошол сүрөттү таап, анан ал сүрөт кайсы булактарда буга чейин жарыяланган. Ошону таап мага жообун бул жака чатка жазып койсоңуздар. Анда жалпы катышуучулар мына азыр Асель Соробаева чатка жөнөттү шилтемесин, ошол шилтеме аркылуу кирип, анан ошону текшериш керек да. Мен туура түшүндүмбү? Ооба, ошол шилтемени алабыз. Шилтеме аркылуу кирип, сүрөттү табыш керек. Каякта экенин, биринчи каякта жарыяланган, бул эмне деген сүрөт, Туркияда жарыяланган деп бирөө жазып атат. Туркияда жарыяланган. Кандай кылып текшердиңиз? Дилде жазыптыр, Кайсы ресурстарда, Туркияда эмес, кайсы ресурстарда чыккан? Бул кайсы ресурстарда, сетьте, мисалы, кайсы сайттарга жарыяланган да? Дилде жазылат. Дилде дейт. Мүмкүн болсо жооп берип койсоңуз, кайсыл булакта биринчи жар салынган ошол сүрөт? Кайсы булактарга жарыяланган? Коомдук тармакта болобу? Ошону айтып түшүндүрүп берип койсоңуз жакшы болот эле. Кааласаңыз микрофонду күйүзүп эле түшүндүрүп берсеңиз болот. Кааласаңыз жазсаңыз болот. Бизде поликлиникада иштейт. Мен жаңылтпасам. Поликлиникадагы өзүнүн журналисттерине дайыма ушундай тренингдерди өткөрүп келет. Биз Дилбар өткөргөнбүз буга чейинчи. Дилде барсызбы? Башка катышуучулар дагы активдүү катышып койсоңуздар, кубаныч. Урматтуу катышуучулар, бул боюнча маалыматыңыздарды берип койсоңуздар, шилтеме аркылуу кирип, бул каякта эмне болгон, кандай болгон азыр дейт. Ооба, телефондон рулда кетип атсаңыз, сайтын бул өтө кооптуу. Кубаныч, сиз текшербей эле коюңуз. Эгерде уну айдап баратсаңыз, анда текшербей эле коюңуз. Кечирим сурайм, мен Тынчтыкбек азыр бир нерсеге алаксып калдым эле да. Тапшырманы кайталап кое аласызбы? Эгер кыска болсо. Мен Общий чатка кирсеңиз, ал жакта шилтеме турат Аселден. Кичинекей сүрөт чыкты. Ошондо сүрөт, ошол сүрөт биринчи каякта жар салынганын билип берсеңиз, кайсы сайттабы, коомдук тармактабы, ошону билип берсеңиз. Каякта жарыяланган. Найти в Google деп бастык. Ооба. Найти в Google десеңиз болот. Же болбосо Google картинки, Яндекс картинкиге жүктөп туруп тапсаңыз болот. Анан ошол сайттар чыгат да. Азыр мен ссылкасын көчүрүп атам, копировать URL картинки дейбиз да. Так, эми Яндекске кирели.
Так. Яндекстен чыккан жок да? Ооба, ачыбай жөнөттү дизелден табылганда. Эгер бир ыкма иштебей калса, Тынчтыкбек башкаларды да колдонуп көрсөңүздөр болот да. Яндекстен чыкпашы мүмкүн, Google'дан чыгышы мүмкүн. Яндекс көбүнчөсү мындай орус тилдүү сайттарды жакшы таап берет да. Дизелде жарыяланган болчу бул алгач бул маалыматты дагы бул тууралуу бул сүрөттүн таржымалоо тууралуу дагы факт-чекте макала жарыяланган. Рахмат. Факт-чек чыгыптыр, архиви выбора. Чектин сайтында бар экен го. Ооба, анан Жеңишбек Молдохматов дейт. Факт-чектин анан Говори ТВда дагы көчүрмөсү жүргөндөй болду. Ооба, Говори ТВда биздин макаланы жарыялаган болчу. Анан макул, рахмат. Кийинки инструмент бул TinEye деген инструмент, мондай англисче TinEye деп берсеңиздер, ошол тууралуу маалымат чыгат. Бул жака дагы ошол эле ыкма менен сүрөттү жүктөп, рабочий столдон жүктөп, анан сүрөт буга чейин кайсы жакта жарыялаганын көрсөңүздөр болот. Конкретно биз ошол TinEye сервисин колдонуу менен Венециядагы сууда жана крокодил ушунчалык суу тазарып калып, карантин учурунда крокодилдер да чыга баштаптыр деген фотофейк. Бул тамашалуу да болушу мүмкүн, ар кандай максаттар менен жарыялайт да. Анан ошол TinEye сервиси аркылуу биз ошол суунун сүрөтүн, крокодилдин сүрөтүн текшергенде, крокодил өзүнчө суунун биринчи суунун сүрөтү чыккан болчу да, нак ошол суунунчу. Ал эми крокодил өзүнчө бир ресурстан алынып чапталганы көрүнгөн болчу. Бул тууралуу да макала жарыяланган болчу. Ушул шилтеме аркылуу, бул болсо ошол макаланын шилтемеси да. Анан кийинки инструмент, TinEye боюнча дагы бир кошумчалай кетчү нерсе, TinEye'ды журналисттер ойлоп тапкан, журналисттердин инструменти болуп саналат да бул. Андан кийинки инструмент бул форенсикалык жана фотофоренсикс сервистери. Эгерде Photoshop бар болсо, көбүнчөсү Photoshop'ту жандай баштарын жасап коюшат, же болбосо күмөндөр угуп атабыз. Өздөрүнчө эле сүйлөшүп атышат окшойт, рахмат. Көбүнчөсү Photoshop'ту дагы аябай көп колдонуп атышат социалдык тармактарда, айрыкча баштарын чаптап, же болбосо Сооронбай Жээнбековдун жубайына Айген деген пакетти карматып, кээ бир социалдык тармактын колдонуучулары бул маалыматка да ишенген болчу да. Анан бизде ошондой маалыматка ишенбеш үчүн фотофоренсик жана форенсикалык деген сайттар бар. Ошол сайттар аркылуу биз маалыматты Photoshop же болбосо Photoshop эмес деген алабыз да. Бирок кээде болуп калат, мындай учурлар болуп калат да. Ошол метаданылары, же болбосо ошол тууралуу маалымат өчүрүлүп салынат. Метаданалары ошол учурда аныкташ кыйыныраак болуп калат. Же болбосо Photoshop'то ушундай жакшы жасашкан учурда дагы аны табыш кыйыныраак болуп калат. Бирок негизи эреже бир, ушул обочолонуп, мисалы үчүн могул сүрөттө НЛО тарелка, анан кийин тетип парашютист парашют менен ылдыйчып атпайбы, оң жакты карасаңыздар. Ошол жакта Photoshop болгон үчүн ал обочолонуп мындай жалпы сүрөттөн өзгөчөлөнүп калган болчу да. Ушундай маалымат болгон учурда биз Photoshop деп айта алабыз. Грубый Photoshop болсо ал көрүнүп турат. Кээ бир учурларда ошол сүрөттү мындай чоңойткондо, пикселдеринен чоңойткон учурда дагы байкалат да Photoshop кеничи. Ал мындай тегиз эмес болуп калат. Ошол сүрөттү чоңойтуп, чапталган жери, эки жери чапталган жерин чоңойткондо бири-бирине мындай плавно жагышпай, грубый болуп көрүнүп калат да. Мисалы үчүн, бул сүрөттү билсеңиздер керек. Иликтөө чыккандан кийин жана контрабанда, таможнядагы контрабанда жөнүндө чоң иликтөө чыккандан кийин ушул сүрөт жарыяланган болчу да. Анан бул сүрөт чыккандан кийин буну Photoshop деп чыгышкан да көп колдонуучуларчы. Бирок биздин редакция бул сүрөттү текшерип, Photoshop'тун белгилерин таба алган жокпуз да. Кайсы учурда биз белгилерин таба албайбыз, эгерде ал Photoshop эмес болсо, же болбосо аябай кылдаттык менен жасалган
аябай профессионалдар жасаган болсо, анда да биз анын белгилерин таба албайбыз да. Бул макала дагы аябай чоң резонанс жараткан. Көптөгөн басылмалар бул макаланы кайра басып чыгарышкан да. Ал үчүн биз так бияга тапшырма дейт. Мисалы үчүн көрсөтүп коеюнчу кандай кылып. Асел техника жактан даярдагыча мен биякта Бегимай Керимова запись жөнөтүлөбү деп сураптыр. Записти мен башында айттым эле. Запись бул окуутка катышкандарга жөнөтөбүз алгач. Анан 2 жума 3 жумадан кийин анан биз башка дагы коомдук тармактарга бөлүшмөкчүбүз. Анан дагы бирөө жазыптыр, үнүңөр жаңырып атат деп. Тынчтыкбек жазган болуш керек азыр жаңырбай калдыбы? Жок, Бегимай Керимова жазыптыр, үнүңөр жаңырып атат деп. Бегимай азыр жаңырбай калдыбы? Жок, жана башында жаңырып аткан, азыр жаңырбай калды. Рахмат. Азыр жакшы эле угулуп атат, Ооба, азыр жакшы угулуп атат. Марс байке, сиз микрофонду өтө жакын кармаганыңыз үчүн сизге бир аз пычырап мындай эме болуп, кызыктай эме болду да, бир аз эле. Катуу угулуп атат, Жо мындай бир аз микрофонго жакын болгондо угулгандай угулуп атат да. Макул, түшүндүм, рахмат, кечирип калдым. Асел уланта бересиң. Анын Forensical деп айтпадымбы, ушул сайттын шилтемесин жөнөттүм азыр чаткачы. Бул жерде open file деген функция бар. Ошол функцияны басып туруп, мен буга чейин ошо Атамбаевдардын сүрөттөрүн жүктөп койгон болчумун. Ошол сүрөттү текшеребиз. Мисалы үчүн, мындай анализ шума деп коет. Бул жерде да сиздер көрүп тургандай, обочолонгон, өзгөчөлөнгөн эч нерсе көрүнбөйт да. Демек, бул Photoshop эмес дегенден кабар берет. Градиент болгондо дагы Photoshop'тор жалпы текстурадан башкача болуп көрүнүп турат да. Компонент анализ ушундай функционалдар менен сиздер метадаталар, нече метадата деген ошол сүрөттүн тарыхы да, кайсы учурда чыккан, кандай фотоаппаратка тартылган, размери кандай, ошол сүрөттүнчү. Анан метадата, эгерде сүрөт социалдык тармактарга көчүрүлгөн болсо, ошо метаданылар да өчүп калат да тилекке каршычы. Ошон үчүн биз метаданыларын биле албай калабыз. Бирок сайтка жүктөлсө алгач ошол сүрөт, анда бул жерде чыкмак да ошол сүрөт тууралуу маалыматчы. Анан мондай функционалдар менен биз обочолонгон жокпу же обочолондубу ошол тууралуу маалыматтарды биле алабыз. Сиздер дагы ушул сервисти, Forensical деген сервисти текшерип көрсөңүздөр болот. Буга дагы мен тапшырма берейин азыр сиздерге. Кадыр Маликовдун "Я не верю больше в ислам" деген сүрөтү бар. Google поиск менен тересиз. Анан ошол сүрөттү таап туруп, ушул сервиске салып, анализдеп көрсөңүздөр. Сиздерге бул инструментти текшерип көргөнгө 5 мүнөт убакыт, 5-7 мүнөт убакыт. Асел, могу соңку шилтемеби? 29А деген менен башталган. Ооба, ушул. Кадыр Маликовдун "Я не верю в ислам" деген. Урматтуу катышуучулар, ушул шилтеме аркылуу кирип, ошону текшерип берсеңиздер, анан Асел дагы бир суроо келип атат. Бул жерде Photoshop жасалган фото көрсөтө аласызбы деп. Ошону эске алып коесуңар, Ооба. Как раз ошо биздин тапшырмабыз ошол менен байланышкан. Жакшы. Бул сүрөттү табыш үчүн жөн эле Google'дан теребиз. Кадыр Маликов с плакатом деп баштапкы сөздөр менен теребиз. Сөздөрү алмашылган экен, Photoshop менен жазылгандыгы көрүнүп турат да. Көрүнүп турат, Эле сиз ошо Forensical менен текшердиңиз, Дагы ким текшергенге жетишти?
Мынакей бул сүрөт чындыгында Мир Палестине деген. Фотофоренсикске салганда көп деле байкалбаптыр, бирок биз жанагы айтпадым беле чоңойтуп туруп текшерсек болот. Же болбосо форенсикалык так азыр. Мынакей бул жерде жазуулары алмашылганы, жазуу болгон жерлер башкача өңдө болуп калды, көрдүңүздөрбү? Мынакей Я Ислам деген жерлер башка сервистер менен, башка функционалдар менен караганда жана мисалы үчүн салыштырсаңыздар дагы бири-бирине дал келбейт. Жанагы Атамбаев менен Хабибулланын кучакташып түшкөн сүрөтүндө мындайлар жок болчу, эсиңиздерде болсочу. Бул жерде болсо дароо эле көрүнүп калды да. Демек, бул фотошоп. Чындыгында бул сүрөттө деген Мир Палестине деп чыккан болчу да. Бул да фотофейк. Бул тууралуу да макала жарыялаганбыз. Кечиресиздер, мага байкалбайт го. Кимге? Жылдыз? Жылдыз мен мага байкалбайт да, мына өзгөрүп аткан өзгөрүүлөр. Өзгөрүп атканын байкаш үчүн могу капталда оң жагында ар кандай функциялар бар да. Gradient, Principal Components дегенчи, ошолорду басышыңыз керек. Ошолорду басканда чыгат. Каптал жанында оң жагында функционалдар чыгып атат. Көрдүңүзбү? Сиз жүктөдүңүз да ошо форенсикалга эмени, сүрөттү. Жылдыз, сиз бизди угуп атасызбы? Микрофонду өчүрүп алып эле сүйлөп атам да. Ооба. Кийин жылдырбай эле неме болупмун да. Болду окшойт. Чыкты. Рахмат. Макул. Эми кийинкиси болсо аудиофейктерди текшерүү. Аудиофейктер жана WhatsApp'та аябай көп келет, анан аябай көп ишенишет. Өзгөчө мындай эмоционалдуу айтса, ушундай экен 5G вышкасы деп, мынакей бизде бар, бизде поликлиника медиасы ошо 5G боюнча аябай көп фактчек менен бирге көптөгөн фейктерди жарыялаганбыз, ачыкка чыгарып, анан ошо аудиофейктерди текшериш үчүн негизги сөздөрдү, ошо кандай негизги ключевой сөздөр кетип атат. Мисалы, түнкү саат 12, вертолет, распыление, олоо, дезинфекция деп атабы. Ошол негизги сөздөрдү алып туруп эле Google'дан тересиздер да. Анан Google'дан тергенде көбүн эсе эгерде бул фейк, мындай болуп калат да, кээ бир учурларда фейктер кайталанма фейктер болуп калат да. Мисалы, 2018-жылы ошол фейк кеткен, 2019-жылы кайра келет бизге, кайра эле элдер биринчи уккан киши, биринчи көргөн киши ишене берет да. Анан ошон үчүн буга чейин ошол фейктин жүзү ачылган болушу мүмкүн, төгүндөгөн болушу мүмкүн, башка расмий булактарчы. Жана дезинфекция болуп атыр, вертолет менен аябай чачып атыр деп дагы. Асел кечиресиңер. Азыр аудиофейктерди баштабадыкпы? Ага чейин балким катышуучулардан сурап көрөбүз. Могу фото боюнча дагы суроолор болсо көңүл буруп койсок ошого жакшы болот беле дейм да. Балким суроолор болсо берип алаттыр. Андан кийин аудиого өтсөк толук кандуу болопу дейм да. Себеп дегенде азыр аудио жөнүндө өтүп кетсек, анда белгилүү катышуучуларда белки фото боюнча суроолор болсо камтылбай калабы дейм да. Катышуучулар, силерде суроолор барбы? Сүрөт боюнча, фото боюнча, фотофейктер боюнча суроо, пикир. Тыштык угуп атабыз. Биз кээ бир аккаунттар бар го, фейк аккаунттар. Ошолор мисалы үчүн сүрөтүн койгондо биздин кыргызстандыктар көбүнчө мисалы үчүн Казакстандан, Хакасия, Якутия бизге окшош түспөлдөш кишилерди издеп ошолорду коет экен да, негизи. Мындай жөн эле пикирим мындай. Суроом деле жок бул жерде. Мисалы үчүн өзбек тектүү жарандар болсолар, мында Тажикстандан, Афганистан ушундай өзүнө окшош түспөлдө физиологиялык жактанбы же мындай ушул жагын эске алып туруп анан кийин өздөрүнүн сүрөттөрүн коет экен да, шек алдырбаш үчүн. Азиат болгон. Азиаттын дагы мисалы үчүн муну кыргыз тектүүлөр менен өзбек тектүүлөрүн деле бир аз эмеси бет түзүлүшүндө башкача бир эме болот го. Ошо өзүнүн окшошторун издейт экен да, мисалы үчүн ошолорду коюп
ушундай нерселерди көп байкадык. ооба Жөн эле ой, пикир. ооба туура. Фейктер боюнча көптөгөн иликтөөлөр чыккан, негизи биз ошо Матраимовдордун фейктерин жарыялаганбыз. Андан кийин мынакей Клоптуку жакында эле чыкты, негизи фейк фабрикаларын иштеткендерде ошол сиз айткандай якут балдарынын сүрөттөрүн, Якутиядагы мистердин, красавицалардын сүрөттөрүн алып таратканчы. Анан бул жерде дагы бир суроо чыкты. Текшергенге чейин кантип аныктасак болот деген, Ошол суроону тактап коесуздарбы? Биз азыр Алтынай Урматбек кызы бериптир. Сүрөттүн фейк экенин кантип билсек болот? Текшергенге чейин дейт. Текшергенге чейин анын фейк экенин эми билбейм, кантип текшерсе болот. Асель өзү биз ошол текшерүүнүн куралдарын өтүп атабыз да. Текшерүүнүн инструменттеринчи. Анан ошол инструменттерди өздөштүрүп алгандан кийин сиз каалаган сүрөттү текшере аласыз да. Текшербей туруп мындай интуитивно дагы негизичи жанагы Болот Темиров өзүнүн тренингинде тест берет да элдергечи, ошо тесттен бул фейк же фейк эмес деп. Эгер кааласаңыздар, мен ошол тестти таап туруп, ошонун шилтемесин жөнөтсөм, сиз интуицияңызга ишенип, фейк же фейк эмеспи ошондой тесттен өтүп көрсөңүз болот. Андай тесттен өткөргөндө мен деген факт чекерлер деле жаңылып калат да. Жаңылып калып, анан туура эмес, жок мага керек булар. Жаңылып калып, интуицияга да ишенип болбойт да. Кыскасы ушундай. Ошону айткым келип атат. Башка суроо? Угуп атабыз. Бул ким болду экен? Жок, мен айтып атам. Менде суроо бар дейт. Ажибай айтып атат. Байзиддин уулу Тимедиа редакциясынан. Саламатсыздарбы, угулуп атабы? Ооба, угулуп атат. Саламат, угулуп атат. Менде суроо, мына азыр Кадыр Маликовдун сүрөтүн жүктөдүм, бирок мына каптал жагында бир канча жазуулар турат да, ошонун кайсыларын белгилеп алабыз? Ошону сурайын дегем да. Бир функционалдан көрүнбөсө, кийинкисинен көрүнөт да. Кээ бир фотошоп болгон учурда жана градиент аркылуу көрүнөт. Кээ бирисинде болсо, баарын тең эле текшерип көрүшүңүз керек да, бир сыйрачы. Себеби ар кандай фотошоп болуп калат. Бул эми техникалык неме да, себептерден улам да. Мен өзүм айтишник болбогондон кийин программист же болбосо технарь болбогондон кийин бул суроого жооп бере албайм, бирок ар кайсы, мисалы, кээ бир сүрөттөрдүкү бир функционал көрсөтсө, кээ бир сүрөттөрдүкү башка функционал көрсөтөт. Бирок сиз эгерде очолонгон нерсени ошол өзүнчө болуп башкаларга мындай, бул жерде гармония болуп турбайбы, мисалы үчүн фейк болбогон учурдачы, жанагынтип бөлүнүп калган учурда уже күмөн жаратат да, күмөн жаратып, бул уже фейк деп. Анан экинчиси болсо, ошол Кадыр Маликовду жанагынтип тергенде чыгып атпайбы буга чейин фейк ачыкка чыкса, же төгүндөлгөн болсо, же расмий булактар төгүндөгөн болсо, ошол маалымат чыгып атпайбы текст түрүндө дагы текшергендечи. Кээ бир учурда 2-3 куралды колдонуп текшеребиз да. Рахмат. Кийинки темага өтө береликпи анда, Кашбеке? Аудиого өтө берели анда. Суроолор бүтүп окшойт. Асель, кечирим сурайм. Бир уюштуруу моменти боюнча элечи. Мен азыр жумуштан бир жака которулуп аттым эле. Телефондо угуп кетүү үчүн жанагы Zoom'дун ссылкасын обратно жөнөтүп кое аласыңарбы WhatsApp'ымачы? Жана WhatsApp'ты да тазалап салыпмын да, кечирим сурайм, мүмкүн болсо. Жолдо барат уккум келип атат да калганын. Бактияр жөнөтүп коесуз да, Бактияр барбы бизде? Азыр жөнөтүп коем. Тынчтык жөнөтүп. Бактияр, бул жакта Ажибай, Жылдыз Капарова бүт эле тааныштарым экен. Ошолордон азыр WhatsApp'тан сурап алам болбосочу. Айжамал бүт. Жок, азыр жөнөтөт силерге өзүнчө Бактияр жөнөтөт, Хорошо. WhatsApp. Ооба, түсү башкача болуп атпайбы? Ал түс антип очолонбош керек да, негизичи. Бул эми грубый фотошоп да, аябай кылдат эмес жазалган фотошоп да, ошон үчүн ал дароо эле көрүнүп калат. Так, Тинайды айттым. Фотофоренсис менен булардын шилтемеси дагы ошо презентацияда бар. Презентацияны жөнөтүп жиберем, кааласаңыздар ушунун шилтемеси аркылуу силер да үйдөн текшерип турсаңыздар болот. Мындан тышкары аудио фейк.
аудиофейкте эң негизги месседж, негизги сөздөр эмне жөнүндө болуп атат? Түнкү саат 12-де эшикти жапкыла, телефонуңарды өчүргүлө, дезинфекция кылат деген болсо, анда 12 ночи деп ушинтип орусча же болбосо англисче тересиздер да. Кыргызча эгер бизде факт-чекте буга чейин маалымат жарыяланган болсо, алда чыгып калышы мүмкүн. Же поликлиникада же башка ошол кыргыз тилинде факт-чек жазылган болсо, ал маалымат чыгат. Эгерде жазылбаган болсо, көбүн эсе бул англис тилине терип, Google Translate аркылуу же болбосо орус тилине терип, анан кийин Google'дан терип ошол тууралуу маалымат ала аласыздар да. Мисалы үчүн, бул жерде Яндексте распыление вертолет десе, ошол боюнча кандай макалалар жарык көргөн, расмий булактар эмне деп төгүндөгөн бул маалыматтычы, ошол боюнча маалымат ала аласыздар. Анан сөзсүз түрдө билдирүүдөгү детальдарга маани бериш керек. Бул маалымат ким таратып атат, кандай максатта таратып атат, маалымат булагы барбы ошол жерде, шилтеме барбы, кимге шилтеме берип атат. Мисалы үчүн, буга чейин министрликтин атын айтылган экен, министрликтин аты айтылып, ушундай министрлик айтып атат депчи, бирок андай министрликтин өзү жок болуп атат да, андай аталыштагы министрлик жок болуп калып атат да, Кыргызстандачы. Ошон үчүн маалымат булагына сөзсүз түрдө маани бериш керек. Көбүн эсе мындай аудиофейктерде эч кандай маалымат булагы берилбейт дагы. Мен бул жерде турам, мен абысыным айтты, же болбосо кайнсиңдим айтты деген сыяктуу ушундай бир, же туугандарым айтты, же мектепте классташтарыбыз айтты деген сыяктуу эле маалымат булагы көрсөтүлөт да. Бул аудиофейкти дагы ушул Google жана Яндекс, Байду деген да издөө системалар бар. Байдун көйүнчөсү кытайлык сайттар пайдаланат да. Ошолордон колдонсоңуздар болот. Эгерде аудиофейк боюнча суроо бар болсо, азыр берсеңиздер болот. Кийинки тема видеофейк экен да. Урматтуу катышуучулар, аудиофейк боюнча суроолоруңар барбы? Асел аны мен түшүнгөнүмө караганда ошол эле Google, ошол эле Яндексте деле текшерсе болот экен да. Ооба, туура эле. Ошол текстти, эң негизги сөздөрдү эстеп калабыз дагы. Анан текст терип туруп эле ошол эмне жөнүндө сөз болуп атат. Анан кийин текшерсеңиз болот да. Эгерде бизде убакыт бар болсо, бар. кыргыз тилинде убакыт бар, э? Так. Пeki. Асел. Бул аудиофейкти текшерүү жана башка онлайн инструменттер тууралуу биздин YouTube каналыбызда маалымат бар. Фактчек KG деген YouTube каналыбыз бар. Бул жакта дагы видео сабактарды жазганбыз атайын. Бул жактан дагы ар кайсы инструменттер тууралуу маалыматты алса болот да. Бул жерде деле ошол Махинордун тартылган, азыр табылбай атам. Ал деле ошондой айтат да, эң негизги сөздөрдү, ключевой сөздөрдү алгыла дагы, же болбосо англисче которуп туруп, анан кийин берип көргүлө депчи. Бул жерде дагы суроо берилип атат, э? Эке. Кайрымдуулук боюнча кетип атабы, э? Азыр кайра эле тиги Маликовдун плакаты чыгып атат. Анда өчүрүп калды го дейм. Эгерде Жок, тиги YouTube'да ачсаң, YouTube'дабы? эң четки 133 деп турбайбы? 133? Тиги прослушка деген неме болбой атат окшойт да, анын үчүн деген анын шилтемесин жөнөтүш керек да. Бирок көрүнүш керек болчу чоң болуп демонстрация кылгандачы. Кандайдыр бир аудио программалар колдонулабы? Аудио программаларды биз колдонбойбуз. Болушу мүмкүн, бирок биз колдонбойбуз. Андайды мен ошо Bellingcat'тын базасынан таба алган жокмун, аудиофейкти текшерүүнүнчү. Бир гана ошол издөө системалары жүрөт. Издөө системаларын айтабыз да бизчи маалыматтан.
Эң негизгиси ошо ключевой сөздөр деп айтылат да. Негизги эмне көбүрөөк пайдаланган сөздөр, Негизги ошо терезелер жапкыла, түнкү саат 12-де же болбосо мынчасында саат 3-тө деп мындай маалыматтар таралып атпайбы? Анан бул мисалы үчүн ошол кейс боюнча да түнкү саат 12-де вертолет менен распыление болот, дезинфекция болот деген маалыматты буга чейин ошол фейк, трансграничный фейк деп коет да. Чек араны билбеген фейктер да бир өлкөдөн бир өлкөгө көчө берет, анан кайра эле келе берет кийинки жылдары. Анан бул маалыматты Россиянын расмий өкүлдөрү төгүндөгөн болчу да, расмий госоргандарычы төгүндөгөн болчу. Бирок ал фейк маалымат кайра эле Казакстанга келди, анан кийин бизге келди, анан бизден дагы башка өлкөлөргө кетти деген сыяктуучу ошондой фейктер кете берет да. Ошондой фейктер мисалы бир окуя болуп кетсе, ошол окуяга байланыштуу кайра эле келе берет да. Мисалы үчүн жанагы бала бакчалар ачылбадыбы? Мисалы бала бакчалар ачылганда кайра эле баягы 2018-жылы тартылган уртокмокко алып аткан момпук тунчуктурат го кички баланы видео. Ошол кайра келди да бизгечи. Эми кийинки жылы кайра келсе, кайра эле элдер ишене берет экен да, бул Кыргызстанда тартылган депчи. Бирок чындыгында ал Казакстанда 2018-жылы тартылып, айылга карата сот өкүмү чыккан болчу да. Ушундай бир окуяларга байланыштуу болуп кетсе, фейк популярный болуп кетет экен. Коронавирус пандемиясы жаңыдан чыкканда, мындай парацетамол, уулуу зат деген ошол парацетамол ичпегиле, мындай ядовит экен деген ошол фейктер кайра келген да бизгечи. Буга чейин бир жыл мурда келген фейк кайра эле келип калган болчу. Мисалы, ошол аудио фейктер боюнча айта турган болсок, жана WhatsApp топторго көп келип атышпайбы? Ар кайсы WhatsApp аркылуу өздөрүнүн аудио сообщение деп коебу орусча, аудио аркылуу, үн аркылуу бири-бирине маалыматтарды бөлүшүп, анан ошолордун топтомун жөнөтүп, аны дагы жазап коюуга толук мүмкүнчүлүк бар да. Мына ошол WhatsApp топторго келсе, ошондой иштелип чыгып топтолгон бир каналга, бир дорожкага, аудио дорожкага жүктөлгөн аудио фейктер келсе, ошолорду биз кантип аныктай алабыз? Эмненин негизинде аныктай алабыз? Бул үн жасалган жок да бул жердечи, Марсбек, сиз ошону айтып атасызбы? Үн жасалбай эле үн өзүнүкү болуп атпайбы? Бирок ошол маалыматтын өзү жалган болуп атпайбы? Адам өзүнүн үнү менен эле жаздырат да. Ооба, туура. Бирок маалыматтын өзү жалган болуп атат. Ошон үчүн ошол маалыматты расмий булактардан, издөө системалардан издеп атпайбызбы? Орус тилине которуп, англис тилине которупчу. Видео боюнча берсе болобу, ага жетпейбизби? Азыр жетебиз видеого буюрса. Марсбекке, мен сиздин сурооңузду жакшы түшүнбөй калдым. Жок, мисалы мындай да, азыр WhatsApp топторго деле көпчүлүк учурда жана аудио сообщенияларды жөнөтүп атышпайбы? Боюнча мисалы мурда бирден жөнөтсө, азыр баарын топтоп бир кылып жөнөтүп атышат да, ирээттепчи. Мисалы ал жерде бир 2-3 кишинин сүйлөшкөнү болсо, бирөөндө башындагы сөзүн кыскартып, андан кийинки сөздү тиги башка кишиникин дагы кошуп, кошумчалап, алардын сөздөрүнүн курамынан турган бир маалыматты жөнөтүү дагы аракеттери болуп атпайбы? Мен ошону айтып атам да. Аудиону монтаждаганды айтып атасызбы сиз? Монтаждалып жөнөтүлүп атпайбы? Ошонун фейк экенин аныкташ үчүн, мисалы ал аудиону монтаждаган, түшүндүм. Аудиону монтаждаган жок, андай инструменттер жок. Андай инструменттерди биз колдоно элекпиз да. Балким бардыр, бирок биздин эмебизде, арсеналыбызда бизде андай инструмент жок. Түшүнүктүү. Ошону билейин дегем да. Ошону аныктоого мүмкүнбү? Ал канчалык деңгээлде монтаждалган жана аны канчалык деңгээлде жалган ачыктыгын аныктоо мүмкүнбү деген суроо. Андай жок, андай инструмент биздин арсеналда жок. Азырынча жок да. Бирок сиз билесиз да, бирок кандай кылып билиш керек. Мен билем, бирок мисалы айрымдар бар да, биздин арабызда балким студенттер барбы деп атам да, себеп дегенде студенттер да катталып аткан да. Алар үчүн бул жаңылык болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн айттым да. Анда видеого өтө берели анда. Аудио боюнча суроолор жок болсо. Биз жана башында айтпадыкпы, сүрөттү текшергенде, сүрөт ошол кайсы алгачкы маалымат булагы кайсы экенин билиш үчүн анын Google картинки же болбосо Яндекс картинки деген сервиске салып аны текшеребиз депчи.
Анан видео фейктерди дагы биз дал эле ошол ыкма менен текшеребиз да. Мисалы үчүн Индияда мусулмандарды сабап атышат, же болбосо Италия массалык түрдө исламды кабыл алыптыр, же болбосо Кытай премьер-министри мечитке барып баштаптыр, кытайлыктар намаз окуп баштаптыр деген фейктер аябай көп болгон да, видео фейктер. Анан аларды биз скриншот кылдык да. Ошол видеону, каалаган эле видеону мисалы болуп аткан учурда YouTube'дан деп коелу, же болбосо башка канал болобу. Анан скриншотун алабыз, сүрөтүн алып туруп эле, анан кийин Яндекс картинкиден издедик да. Яндекс картинки же болбосо Google картинкиден издедик. Анан ошондо маалыматтын алгачкы булагы чыкты да. Мисалы үчүн мынакей Кытайдын премьер-министри мечитке барып намаз окуду деген маалымат видеонун өзү жасалма эмес да. Эмне үчүн видео фейк? Анткени мүнөздөмөсү жалган. Көбүнчө учурда видеонун же болбосо сүрөттүн мүнөздөмөсү жалган болуп калат да. Анан Кытайдын премьер-министрин текшерип, кандай Кытайдын премьер-министри моундай экен, башкача адам экен да, тиги видеодогу адамга окшош эмес экен. Ли Кецан деп билдик. Анан кийин эгерде ал видео YouTube'дан алынган болсо, бул жерде каналдын атын көрө аласыздар да. Каналды терип туруп, анан видеонун алгачкы булагын текшерсеңиздер болот. Же болбосо ошол тасмадан ошо скриншотун алып туруп, найти картинку в Google, же болбосо Яндекс картинки, же болбосо Tinay, ошол сервистер аркылуу издеп таба алабыз. Анан кийин так. Скриншот аркылуу табуу, бул бир ыкмасы. Же болбосо бул сервис Watch Frame by Frame деген сервис бизге даяр кадрларга бөлүп берет да. Ошол тасманычы. Биз тасманы текшеребиз десек, frame by frame деп туруп, айда кадрларга ошол видеону бөлүп берет. Бул жака ошол видеонун ссылкасын салабыз. Мисалы үчүн мынакей. YouTube'дагы видео болсо, ошону булар кадрларга бөлүп берет да. Анан кадрларга бөлгөндөн кийин уже биз ар бир кадрды өзүнчө бир скриншот менен таба албасак, анда башка скриншотун текшерип коюш керек да. Көптөгөн мисалы видео ар кандай ракурстарда, ар кандай кадрлар менен, ар кандай кадрлар бар да, ошону бир кадр менен таппасак, башка кадрларды да салып, жүктөлүп атат. Меники аябай интернеттин жай болуп атат, бизин жүктөлүп атат дагы элечи. Кадрларга бөлүп берет да, даяр кылып. Же болбосо өзүңүздөр деле стоп деп туруп, скриншотун снимать этип, рабочий столго сактап, анан кийин жүктөй алабыз. Анан биз могул программаларды жүктөп алганбыз, Invit, Citizen Evidence дегенчи. Ошол программалар аркылуу дагы оңоюраак да, найти в Google депчи тапканга. Бир тапшырманы эмет көрбөлүкпү ушул теманы бекемдеш үчүн? Албетте. Азыр мен барата тапшырманы министр мисалы үчүн бул сүрөттү издеп таап көрсөңүздөр. Чатымга кетип калды. Бул видеодон алынган скриншот. Бул скриншот аркылуу сүрөттү таап, ошо ссылка аркылуу сүрөттү таап, анан бул тасма, ушул скриншот кайсы видеодон алынган, маалыматтын алгачкы булагын деп таап көрсөңүздөр. Бул жака эми көрүнүп калды. Бирок
Каналдын атычы? Скриншоттун өзү эле чыгып атат да бул жерде, туурабы? Ооба, бул скриншот даярда. Бул жактачы. Жок, жана шилтемедечи, факт чек кейжиде деле ошол скриншот эле чыгып атат го. Ошол скриншот аркылуу видеонун алгачкы булагын табыш керек да. Видеонун скриншоту да бул. Ошол аркылуу бул кайсы тасмадан алынган скриншот, ошону табыш керек. Чыгып атабы? Бул жерде Аскарбек Мырзабеков деген жазып атат. Эгерде издеген видео жөнүндө маалымат чыкпаса, ал кандай болот? Мисалы айтайын, элдин көңүлүн буруу үчүн жасалса. Эгерде видео буга чейин эч жерде жарыяланбаган болсо, анда аны табылбайт да, ал чыкпайт да. Ошону айтып атасызбы? Ошо биякта жазып коюпту да, Аскарбек Мырзабеков деген. Эndi жазып атышат дагы. Элитер KZ дейт. Ал эмне? Бектур Абдырасулов жооп берип коесузбу? Бул сайт эмне сайт? Же ошол жакта чыккан видео биринчи ошол жакта чыккан деп атасызбы? Элитер KZ дейби? Бул жердечи эмне үчүн чыкпай атат айтайынбы? Жана сурап атпайбы, эмнеге чыкпай калды деп. Бул сүрөт чыгыш үчүнчү биз лишний нерселерди кесип салышыбыз керек да. Ошону айтпай калган турбаймынбы? Мисалы үчүн, эгерде лишний жазуулар же болбосо лишний изображение болсо, анда албетте чыкпайт да. Мисалы үчүн жанагы сүрөттө мындайгы кесип алабыз да, ошо өзүбүзгө керектүү болгон жерин ганачы. Бул жерде жазуулар да бар болчу. Балким ошон үчүн да чыкпай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз лишний нерселерин Paint аркылуу же болбосо башка сүрөт график редакторлору аркылуу биз ошол ашыкча нерселерин кесип салыш керекпиз да. Ажыбай жазган экен. Ажыбай Сайпидин. Могул YouTube каналдын логотиби турат сүрөттө деп. Кандай болуп турат? Шилтемени жөнөтүп коюптур, ушу YouTube каналдын логотиби турат деп. Ооба. Ошолорду логотип аркылуу каналга кирип, анан тапса да болот да, ошол тасманычы. Мисалы үчүн, ал жерде кыскача эле мүнөздөмө чыгат да, кыскача эле үзүндүсү да, 30 секундалык үзүндү. Анан ошонун нукура видеосун, алгачкы видеосун ошол каналдан кирип, анан издеп тапса болот. Андан скриншот алганда, Paint'ке киргизгенде сөзсүз түрдө биз ашыкча детальдарды кесип салышыбыз керек да. Ошо гана
детальдерди кескенде гана ал ошол сүрөттүн скриншотун таап чыгат, видеонун скриншотунчу. Мынакей китайский пример молится в мечети деп фейк деп чыкты. Бул фактчек KZ, Элизар деп, мына Элизардан мактан чыккан турбайбы, KZ. Демек жана ким жазып атты, Бектур жазып аткан, кечээки Бончодогу видеонун боюнча. Бул видеону да биз издедик, бирок ал буга чейин жарыяланбаган окшойт да иш жердечи. Себеби ошонун алгачкы булагы чыкпай атат. Расмий өкүлдөр болсо бул бизде эмес деп атат да. Биз болсо фактчекти көп киши белгилеген экен, бирок ал видеону биз таба алган жокпуз, алгачкы булагынчы. Ошон үчүн бизде макал чыккан. Үмүтүн силерде болуп аткан да, иликтеп берет фактчек деп. Ооба, үмүт кылып көп киши бизди тегетет, Инстаграмда даже личкага да жазып атышат. Ооба, бирок биз таба албай койдук анычы. Эмне үчүн таба албай койдук? Анткени буга чейин ал тасма башка мамлекеттерде, башка маалымат булактарында, сайттарда жарыяланбаптыр да. Тынчтыкбек Степ таппай койдум да, мен дагы ошо видеонун биринчи чыккан жерлерин карап коюп таппай койгом да такыр. Себеби ал интернетте жарыяланбаптыр ал видеочу. Биз ар кайсы кадр менен, ар кайсы ракурстар менен издеп, скриншотун эметип, издедик, бирок чыкпай атат алчы. Демек, жаңы видео болушу мүмкүн да алчы, жаңы эч жерде чыкпаганычы. Качан чыккан, видео качан чыккан? Эгерде YouTube'дан алынган видео болсо, анда YouTube Data Viewer деген бар. YouTube Data Viewer. YouTube Data Viewer'ге ошол видеонун шилтемесин коебуз дагы, YouTube'дагы тасманычы. Анан бизге кайсы күнү саат канчада жүктөлгөнү тууралуу маалымат берет. Бул башкача айтканда видеонун метаданныйларын айтат да бизгечи. Мисалы, бул видео 15 январда 2021 жылы саат 2-ден 40 мүнөт өткөндө, 57 секунда өткөндө жүктөлгөн YouTube'гачы. Жада калса ошо YouTube Data Viewer бизге видеонун скриншотторунда кадр-кадрга бөлүп берет экен да. Ушул инструмент менен сиз каалаган YouTube'га жүктөлгөн видеонун метаданныйларын билсеңиз болот. Дагы башка суроо барбы? Энди бирөө жазып атат, Муратбек дейт. Биз минтип маалымат эч ага эскирип бүтөт го дейт. Аны түшүнгөн жокмун. Бул кандай өңүттө? Муратбек түшүндүрүп бере аласызбы? Мүмкүн болсо. Маалымат эскирип бүтөт го дейсизби? Муратбек деген жазып атат, биз минтип отурганча маалымат эч ага эскирип бүтөт го дейт. Биз текшергенде көп убакыт кетет деген мааниде айтып атабы? Балким жазыптыр. Анан ошону аудио түрүндө өзү айтып берсе жакшы болот эле дейм да, түшүндүрүп берсе. Ал мен эмнени айтайын деди эле, мен түшүнө албай атам да. Балким Муратбек сүрөттү улам жүктөп, анан издегиче эскирип бүтөбү же кандай? Ошону Муратбек түшүндүрүп бере аласызбы, сиз мүмкүн болсо? Муратбек. Сүрөтү жок берип койсом эмне болот дейт. Кээде ошентип кетип калып атпайбы? Кээ жерден жана бир немени коюп туруп болот да. Кандай дейсиз? Кээ бир жаңылыктарда мисалы үчүн бир Кытайдын эле бир сүрөтүн коюп туруп шаарын парын бир же болбосо бир желегин коюп туруп эле берип койсо ол эмне болот экен да. Видеонун ордунабы? Видеонун ордуна дейсизби? Фейк жараткандабы же фейктин жүзүн ачкандабы же кандай? Жок, видеонун ордуна жаңылык кылып жазып деле берип койсом болот дейм да башка. Отсюда с маленького не видно? Или что? Или просто сказали через компьютер? Жок, видео негизи эме болуп атпайбы азыр король жанры, видеону аябай көп көрүп атышпайбы элдерчи? Текстти да окуп айтышат. Ошон үчүн ар кайсы видеолорду алып туруп эле анан ага туура эмес мүнөздөмө, башкача мүнөздөмө берип, анан фейкти жаратып атышпайбы? Сиз ошону айтып атасызбы?
ооба. Сүрөтү жок деле берип атышат. Текст түрүндө. Негизи фейктин түрлөрү бар да. Аудио фейк, видео фейк, сүрөт фейк. Анан текст түрүндөгү фейк. Анан видео фейктер жакшы ишенип атпайбы элдерчи ошого. А бирок анын арты аябай чоң нерселерге, жаман нерселерге алып келип атпайбы? Өлүмгө чейин улуттар аралык кастыкты козгоп атат. Регион аралык кастыкты козгоп атат ошол фейк маалыматтарчы. Андан ары уланта берели сен. Андан ары улантсак, карталарды мен көрсөтүп жетишпейм болушум керек, 13 Бар вакыт бар. Барбы? Google Earth деген бул тиркеме. Google Earth'ты жүктөп алып туруп, анан планета Земля деп коет да, менде компьютеримде бар, бирок ал аябай көпкө чейин көп убакыт алат да, аны ачкан эле бир 10 мүнөттөй убакыт алат да. Google Earth аркылуу биз ошол жердин каалаган булуң бурчу үстүнөн спутниктен тартылганда кандай көрүнөт, ошол тууралуу маалымат ала алабыз. Ал эми Google Street View бул Google Map'тин өзүнчө бир өзгөчөлүгү. Google Street View аркылуу биз панорама түрдө көрө алабыз да. Кандай көрүнөт негизи көчөлөр, кайсы булуң бурч, кайсы жер болбосун, анын жанында эмнелер бар, кандай объектилер бар, ошол боюнча маалымат ала алабыз. Мисалы үчүн, Google Maps деп теребиз дагы. Азыр журналисттер коомдук бирикмесинин дареги кандай эле? Карсбеке. Ошону карап көрөлүк. Исанов көчөсү, Исанов. Марсбеке, сиз микрофонуңуз өчүк экен. Кечип койгула, Ибраимов көчөсү. Ибраимов. 115. Ибраимов 115, Ибраимов көчөсү 115. Бул жерде кызыл көрүнүп атпайбы? Биз деген ушул карта ачылды бизде. Картанын эң алды жагында, төмөн жагында, бурчунда. Көрүп атсаңыздар керек, сары бир киши турат. Көрдүңүзбү? Сары кишини кармасак, көчөлөрдү кыдыруу режими деп турат. Ошону акырын шашпай алабыз. Себеби бул катуу мындай бат-баттан алганда дагы көрсөтпөй коет да бизгечи. Азыр көрүнүп атабы? Мен сары кишини алып атам. Анан ошол берилген жерге таштайм. Эгер буга чейин 2015-жылы Google машина келип сүрөткө тартып кеткен экен, Бишкектин көчөлөрүнчү. Мындай таштайбыз дагы, анан көрөбүз. Айланада эмне бар? Башка эле Ибраимов көчөсүн көрсөтүп салды го. Башка эле Ибраимов көчөсү экен, Дордой го бул. Бул Дордойго түшүп калдык. Неге андай болуп калды? Кой турубуз азыр. Ибраимов 115, Ола 94. Значит, Ибраимов эмес, бул жакты, бул көчөнүн атында Ибраимов коюп койгондур да. Правда дейли, Правда. Ибраимов. Правда Ибраимова деп коюптур да. Демек, эми бул көчө туура болуп атабы? Бул көчө туура болуп атат, Азыр кайрадан экинчи ирет сары кишини алабыз акырын. Бул жерге таштап көрөлүк. Не бар экен көрөлү. Бул кайра ордуна келип калган себеби түшпөй атпайбы? Демек, бул жерде панорамный снимок жок да. Эгер бар болгон учурда бул киши Көрсөтүш керек болчу да. Көрсөтүш керек. Эгерде ал жерде снимок жок болсо, да көрсөтпөйт. Бишкектин көчөлөрүн кыдырып, буга чейин Google машина келип кеткен экен. Үсөнбаев көчөсүнө түшүп калдык. Бул жерде эмнелер бар? Бул жанагы 10-мектептин маңдайы го.
Дүйсөнбаев көчөсү 180 деп чыгып калды. 10-мектептин маңдайында. Кетинде эстеликтерди жазат. Жаныбызда эмнелер бар экен, бирок 2015-жылы тартып кеткен болчу сүрөттөрдү. Эгерде андан кийин өзгөрүүлөр болсо, бул жерде аны биз көрө албайбыз да. Панорамный, бирок бир чети жакшы панорамный снимок. Биз мындай алдыга, артка деген стрелкалардын жардамы менен саякаттасак да болот да, бул көчөгөчү бассак болот. Мисалы үчүн биз бул тиркеменин жардамы менен карантин учурунда Ростов-на-Донуда элдер митингге чыкты, изоляцияга каршы чыкты деп башка эле жердин сүрөтүн берип, башка эле убакыттагы башка эле жердин сүрөтүн берип, фейктер тараган болчу да. Анан ошол тиркеменин жардамы менен биз ал таптакыр башка жер жана башка окуяларга байланыштуу экенин жана алгачкы берилип аткан маалымат фейк экенин аныктаган болчубуз да. Жакыныраак да барып көрсөк болот. Алдыга, артка деген стрелкаларды басып атам. Сиздер ошо Google Maps деп терип, каалаган көчөнүн дарегин терип, үчүн правда чыкпай атат, мен түшүнбөй атам да. Дегенге биринчи улика правда деп жазып койгон турбайбы? Анан кашанын ичине Ибраимова деп жазып коюптур да, ошон үчүн Ибраимова чыкпай, правда чыгып атпайбы? Азыр мына интернеттин жанында элесиздер да. Интернетте деле Ибраимова 115 деп турат. Чыгып атабы, мынакей. Бирок ал жерде да маселе жаралган да, андан кийин алар вход со стороны Google деп жазып алышкан да. Google көчөсү. Артыда сиздердики. Мисалы, Мореки имарат салынып бүткөн азыр. Ал имарат. Ал Сиздер жакта бар болчу да. Бул мына интернет ошол имаратта болчу да. Азыр азыр ушунда 115те. Бирок бул картага түшүрүлгөндө ошо негизи интернеттин азыркы жайгашкан имараты туура эмес түшүрүлүп койгондо Ибраимов деп. А негизи бул Google көчөсү да Ибраимов эмес. Ооба. Сиздердин офис ушунун артында болуп атпайбы? Жок, биздики деген жанагы бизнес-центр Дордой бар го, ошонун жанында. Анда Дордой плаза дейт. Дордой плаза дейли. Калган катышуучулар бизди угуп атасыздарбы? Биз өзүбүз эле тренинг өтүп атабыз. Кызыктуу эле болуп атабы? Пайдалуу эле болуп атабы? Асел экөөбүз Пайдалуу эле болуп атабы? бир даректи таппай эле жанатан бери. Өзүбүзчө эле. Ооба, пайдалуу, чоң рахмат. Азыр биз Марсбекенин офисин көрсөтөйүн дегем да. Оштогу кесиптештер үчүн, мисалы үчүн. Мынакей сары кишини алдым. Бул жакта сүрөт жок экен. Мартта бар экен сүрөт. Бул жактарда да. Ошо менен түз бассаң, таптың. Тиги имарат турбайбы? Бозондук болгон эски имарат. Ошол. Могу эски имарат. Сол тараптагы, сол тараптагы. Мунсу плазада. Сол жактагысы. Мына ушул. Эми бизге дагы Google машина келсе, бул жаңыраак маалымат. Мынакей могу жерде журналисттер коомдук бирикмесинин офиси. Мындай эле ыкма менен сиздер дүйнөнүн ушунун экинчи кабаты. Оңго бурулду. Мына ошол эшик. Ошол жер. Мына ошол жер. Ичине кирсек болот. Ичине кире аласыз. Мышка менен эле анан алдыга, артка, оңго, солго жылдырып эле. Жанда эмне бар экенин билип алсаңыздар болот. Бул азыр бул ошо 2015-жылкы тартылган. Андай мындайлар жок азырынча. Азыр анын баары алынып салынган. Бирок ушул сүрөттөр
Ушундай эле ыкма менен каалаган эле жерди сиздер таап аласыз, тапсаңыздар болот да. Каалаган өлкөгө жакан саякат жасасаңыздар болот. Башка мамлекеттерге да баш багып көрөлүбү? Мисалы кайсы жака сиздер айтсаңыздар, кайсы жака барып көрөлүк? Кайсы өлкөнүн? Японияга барып келели. Жок, Германияга барып келеличи. Жака? Германияга? Германиянын кайсы жагына? Франкфурт. Жок, Берлинге. Берлинде рейс тактайып келели. Рейс така туусайып келели. Берлин. Айтабыз, ар кишибизди алабыз. Барбызбы? Угулбай калды дейт. Мага угулбай калды. Сиз каякта жүрөсүз? Мага эми угула баштады, жана угулбай аткан. Угулуп калды, Кайра угулбай калды окшойт. Асел, мен угуп атам сени. Эмнеге? Мен укпай атам, элдерди да кой. Элдер унчукпай эле угуп турушат го дейм. Баарыбыз угуп атабыз, унчукпай эле. Угулуп атабы, Мынакей Германияга саякаттап атабыз. Көрдүңүздөрбү? Бундестаг Шпандауэр деген көчөгө. Шпандауэр деген көчө менен кетип баратабыз. Берлиндеги. жана Муратбек деген катышуучубуз Бундестагга баралык деп атпады беле? Жок, Рейхстаг. Азыр Бундестаг Рейхстаг. парламент. Азыр парламент. Кандай кылып жазам? Рейх парламент. Ошонун үстүндө да жанагы туу сайган жер. Ошол жака деп атабы? Интернетим аябай ыкчам, меники деп коеюнбу? Парламент демоер дейт. Айтып атасыздарбы? Ооба, туура баратасыз. Эле бартам, Тетине туусу. Көрүнүп атабы, сары кишини ыргытып аткан? Көрүнүп атат. Баратат. Дагы бир имараттын ичине кирип калдык окшойт.
кафенин ичине кирип калдык. Кесиптештер. Германияда бир кафеде жүрөбүз. Эми карта боюнча түшүнүктүү болду окшойт. Эми анда жыйынтыкта маалыбызда келип калды жолдоштор. Тилекке каршы бизде убакыт ар бир Ар жакта желек көрүнүп турат, ошо тегереңде эле кафе го. биздин окутууларга 1,5 сааттан бөлүнгөн, анан убактыбыз да келип калды. Анда сел мүмкүн болсо жыйынтыктасаңыз. Суроолор барбы же суроолор жокпу? Катышуучулар суроолор болсо берсеңиздер суроолорду. Да, Кызыктуу маек үчүн чоң рахмат айтабыз. рахмат. Пайдалуу болду деп ишенгим келет бүгүнкү тренинг. Анан журналисттердин ошо калк арасында медиа сабаттуулукту өстүрүүгө салымы аябай чоң да. Ошондуктан факт-чек жанры, маалыматты аныктоо бул көп болуш керек да негизичи. Сиздер да бизге көмөктөшүп, Facebook жана башка соц тармактардан дейт. Facebook, Instagram боюнча тренинг өтө турган болсок, анда өзүнчө убакыт бөлүнүш керек агачы. ВКонтакте, Facebook, Instagram деген сыяктуу башка социалдык тармактар менен иштей турганда инструменттер бар. Мындай маалыматтар абдан керектүү. Картага келгенде угулбай калып түшүнбөй калдым дейт. Буюрса сиз Сайпидин бул жакта баштан аяк болдуңуз да. Биз Кудай буюрса могу видео ишти окутуу бүткөндөн кийин видео иштелип чыгат. Ошону биз бөлүшөбүз ушул топко. Анан ошол жерден дагы бир маалымат алып алсаңыз болот.